Эми сиздердин баарыңыздарды курбандыкка чакырат элем. Курбан айт, орозо айт деген бул кандай майрам? Эми карасаңыздар, биздин ушундай Кыргызстанда же деги эле Орто Азияда көбүнчө ушул жөрөлгө болуп калган айт майрамы келген кезде эле биз бул өлгөндөрдү эстемей, өлгөндөрдүн үйлөрүнө зыярат кылмай, ошондой да баарыбыз өлгөндөрдү кыдырабыз. Айыл жергесине, айылдан келгенбиз баарыбыз, кимдин айыты, фалан, менин атамдын айыты быйыл, чоң апамдын айыты, ошондой айтабыз, менин апамдын айыты деп. Бул болбогон нерсе, чындыгында. Бул тирүүлөрдүн айыты болуш керек. Тирүүлөрдүн майрамы болуш керек. Биз колдон келишинче курбандыгыбызды союп туруп, тирүүлөргө таратышыбыз керек дагы, аларга бир майрамдык тартуулашыбыз керек. Аларга зекеттерибизди, садакаларыбызды беришибиз керек. Ошол себептен биз айыт күнү, аралыктар сактап отуруңуздар, биз айыт күнү кандай кылат экенбиз? Настроениябыз өлүп, ыйлап, Куран окуп, апабызды, атабызды эстеп, ушундай бир жөрөлгөнү салт кылып алганбыз. Эми билиңиздер, биз чындыгында айыт күндөрү майрамдап, шаан шөкөткө түшүп, бири-бирибизди куттуктап, Курбан айт күнү пайгамбар айткан эң жакшы ибадат бул кан төгүш керек деген. Кан төгүү бул союш керек деген да, эмени жандыктан кан чыгаруу бул эң жакшы ибадат деген экен. Ошол ибадаттан не кыласыңар, анан кийин курбандык соясыңар дагы, курбандыгыңарды таратасыңар.